Нарын облусунун Унаа жолун тейлеген 9 ишканага быйыл 73 даана техникалар берилет. Дубанда 61 миңден ашык абонентке акылдуу эсептегичтер коюлду. Ат Башы району боюнча социалдык келишим аркылуу өткөн жылы 318 үй бүлөгө кайтарымсыз 100 миң сомдон берилип, өз ишкердүүлүктөрүн башташкан. Мына ушул жана башка окуялар менен тааныштырып, эфирде Аймактар программасы. Саламатсыздарбы? 46 чакырымды түзгөн Нарын Байетов Унаа жолу быйыл бүтөт. Муну Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министри Абсаттар Сыргабаев 3-чү элдик курултайдын делегаттары менен болгон жолугушууда билдирди. Нарын облусунун 3773 чакырым Унаа жолун тейлеген 9 ишканага быйыл 73 даана техникалар берилет. Жолугушуунун алкагында төшөлүп жаткан асфальттын сапатынын начардыгы боюнча дагы бир катар нааразычылыктар айтылды. Теманы кабарчыбыз улайт. Бир топ жылдан бери каралбай калган Нарын Байетов Унаа жолу быйыл толук бүтөт. Муну Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев 3-чү элдик курултайдын делегаттары менен болгон жолугушууда билдирди. Иш ыргагы ылдамдап, анын сапатына дагы өзгөчө көңүл бурулат. Каражат жылдан жылга көп бөлүнүп атат. Жылдан жылга көп жумуштарды жасап атабыз. 2024 жылдын декабрь айында өткөн 3-чү элдик курултайда Теңир Тоо жергесинен жол маселеси боюнча 40 билдирүү түшкөн. Жолугушууда андагы көтөрүлгөн ар бир маселеге бирден токтолушту. Алардын арасында быйылкы титулдук тизмеге 29 кирген. Анда алыскы Аксай аймагындагы көпүрөлөрдү куруу жана көп жылдардан бери капиталдык оңдоодон өтпөгөн жолдорду оңдоо маселелери камтылган. Ат Башыдан бирликке чейин асфальт төшөлөт экен, буюрса азыр министрден мен суроо берип, өзү жооп берди. Бирлик айылына чейин асфальт төшөлөт экен 25-жылы. Андан кийин калганы дагы ошо этап менен өзүнүн пландары менен кете берет экен. Кудайым буюрса ошо хотя бы бирликке чейин дагы асфальттаса бул биз үчүн жакшы жеңиш деп ойлойм. Биздин айылга 3 километр асфальт басып беребиз деди ушу быйылкы жыл менен. Андан тышкары 3 километр шагыл төгүп, дагы жолдорубузду оңдоп беребиз деди. Маалымат иретинде айтсак, Нарын облусунун 3773 чакырым Унаа жолун 9 жол тейлөө ишканасы карайт. Буларга быйыл 73 даана техника берилет. Буга чейин 2022 жана 2023 жылдар аралыгында жалпы 297 даана техника берилген. Жол тармагындагы мындай жаңылануулар жолдун сапатын жакшыртууга болгон аракет. Жипарана Сырова, Жеңиш Абдылдаев, Аймактар берүүсү үчүн Нарын облусу. Нарын облусунда жыл өткөн сайын электр энергиясын ашыкча пайдалануу кыскарууда. Энергетиктер бул үнөмдөөлөр акылдуу эсептегичке өткөрүүдөн улам келип чыгууда дешет. Дубанда 61 миңден ашык абонент болсо, бүгүнкү күндө 24 миңден ашыгына автоматтык түрдө так көрсөткөн жабдуулар коюлган. Электрди үнөмдөөгө карата жасалып жаткан иштерге Норуз Абылаев күбө болуп кайткан. Нарында өткөн жылы 690 миллион 757 миң киловатт саат электр энергиясы пайдаланган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 2 миллионга аз. Бул абоненттердин акылдуу эсептегичке өтүп жаткандыгынан келип чыгууда. Ал эми 8023 кардары бар жумгалда акылдуу эсептегичтерди орнотуу иштери жаңыдан башталды. Байзак айылынын тургуну Ырыскүл Турусова ар дайым электр энергиясын үнөмдөп, турмуш тиричилигинде мешке от жагып пайдаланат. Ошентсе да айылга акылдуу эсептегич коюлуп жатканы эңириде төлөм жүргүзүү түйшүгүнөн арылтып, канча электр энергиясын сарптап жатканын уюлдук телефондогу тиркеме аркылуу эле көрүнүп турганы ыңгайлуу болду дейт. Биз кышкысын ушул меш менен эле оокат кылабыз. Үйүбүз паровой отопление, ошон үчүн тынымсыз от жагабыз. Тамак-тумакты ушул эле топкадан жасайбыз. Аябай эле керектүү убакта газ плитаны колдонобуз. Акылдуу чөчүк койгону бир себептен жакшы экен. Биз акчасын төлөгөнгө ар ким өзүбүздүн телефон аркылуу эми менен төлөп коюп атабыз. Бул дагы аябай жакшы неме экен, эки жакка бара болбой. Эсепке так акылдуу эсептегичтер энергетиктерди түмөн түйшүктөн арылтат. Анын жардамы менен көмөкчү чордондорго мурдагыдай күч келбегендиктен электр энергиясы үзгүлтүүгө учурабайт. Жумгал райондук электр тармактары ишканасындагылар өткөн жылы ар кандай ремонт иштерине 18 миллион сомдон ашык акча сарпташкан. Эми бул чыгым райондун калкы санариптешүүдөн өткөндөн соң кыскарат деп турушат. Ошондой эле ай сайын электр энергиясынын эсебин алуу үчүн адистер үймө-үй кыдырып, кардарлардын тынчын алышпайт. Бардык нерсе аба ырайынын суукташына келип такалат экен. Күн сууктаган учурда кээ бир фидерлерибиз ашыкча жүктөөш менен иштеген учурлары катталып атты. Ошол учурда жалпы системалык
нагрузка болгон учурда регулировочный мероприятия жүрүп атты. Быйылкы жылга Нарын облусуна акылдуу эсептегичтер жетиштүү өлчөмдө алынган. 37 миңдей абонентке акысыз орнотулат. Жалпы Теңир тоодо 61.527 керектөөчү болсо, буга чейин 24.527сине коюлган. Норuz Аблаев, Алмаз Асанов, Атайын аймактар берүүсү үчүн. Теман улай, өткөн жылы Нарын облусунун электр тармактарында 284 миллион 695 миң сомдук капиталдык курулуштарды жүргүзүү мерчемделип, жыл ичинде 315 миллион 873 миң сомдук иштер аткарылган. Алсак 35 киловатт жогорку чыңалуудагы 40 көмөк чордондо 90 чакырым аба чубалгысында капиталдык оңдоо жүргүзүлдү. Ал эми 58 көмөк чордондо жана 1964 чакырым аба чубалгыда техникалык тейлөө жумуштары аткарылган. Мындан сырткары 25 чакырым аба чубалгысы СИП-2 аба чубалгыларына алмаштырылса, 17 чакырым аба чубалгы жаңы курулуп ишке берилип, 26.269 акылдуу эсептегичтер орнотулду. Ал эми Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата Нарын шаарында темир бетон цехи ишке берилди. Анда даярдаган электр мамыларынын 400дөн ашыгы Актала, Кочкор, Нарын жана Жумгал райондук электр тармактарына жеткирилди. Ал эми быйылкы жылга Нарын электр тармактары ишканасында орчундуу курулуштар бар. Анын бири Кочкор районунун Чолпон айылына курула турган темир бетон мамыларын даярдоочу цех. 25 бизде абдан Нарын электр тармактары ишканасы боюнча чоң орчундуу курулуштар бар. Быйыл 2 чоң ири, бир 110-35 подстанция курулат. Бул Куртерек Тянь-Шань районуна. Экинчи подстанция ат башыда бизде проблема болуп аткан, ошол жерде нагрузкалар көп, аябай ошол жакта 35-10 подстанция курулат, талды суу. Андан тышкары Нарын шаарынын рейсин өзүңүздөргө билесиздер, абдан эскилиге жеткен имаратта отурушат. Ошол жака жаңы имарат курабыз, 3 этаждуу, заманбап. Андан тышкары Жумгал районунун элди тейлөө борбору ачылат. Башыда дагы жаңы 2 этаждуу здание курабыз ошол жака дагы. Ат башы району боюнча социалдык келишим аркылуу өткөн жылы 318 үй бүлөгө кайтарымсыз 100 миң сомдон берилип, өз ишмердүүлүктөрүн башташкан. Алардын басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы жана тигүү цехтерин ачуу. Ат башы районундагы Калинин айылынын тургуну Толгунай Кылычбек кызы дагы тигүү цехин ачып, 20дан ашык элеттик айымдарды жумуш менен камсыздап жатат. Чакан цехтеги иш ыргагы кийинки материалда. Тигилип жаткан бул күрмөлөр, көйнөктөр Москвага жөнөтүлөт. 2-3 күн аралыгында даяр болушу кажет. Мындагылар болгон аракети менен ылдам, ошол эле учурда сапаттуу бүтүрүүгө аракет кылышат. Чакан тигүү цехи Ат башы районунун Калинин айылында жайгашкан. Толгонай башында 4-5 тигүүчү менен иш баштаган. Социалдык келишим аркылуу 100 миң сом алып, дагы 4 тигүү машиналарын алып, иштин көлөмүн чоңойткон. Буга жараша жумуш орундар дагы көбөйгөн. Бош эжелерге, балалуу үй бүлөлөргө жардам берүү үчүн ушу тигүү цехин ачып, балдардын жанында үйдө кирип чыгып иштешкенге эң ыңгайлуу да. Ошон үчүн ачкам. 2 баланын акчасын карап отурбастан 100 миң сомдукка жазылып, ошондон алдым. Анын алганда деле 4 машина алдым 100 миң сомго. Жакшы, анан алдым деле 2 баланын акчасын карап отурбай, андан экиси чыгарабыз. Иштесек, ошо. Элмира Шамырканова цехтин мыкты тигүүчүлөрүнөн. Ал бул цехте 2-3 жылдан бери иштейт. Айыл жеринде жумуш жоктугуна байланыштуу чака мал чарбачылыгы менен алек болушчу. Эми минтип үзгүлтүксүз жумуш менен камсыздалып, айлык маянасы башка тигүүчүлөрдөн жогору болуп турат. Айылда жумуш жок. Анан ушу цехке бирке болсо дагы келип иштейбиз. Бир тигип атабыз азыр. Кыртан ичиштирип атабыз. Ошол болсо да үйгө кичине болсо да акы болсун деп иштеп атабыз. Мурда жумуш жок, ортодо жумушубуз жок деп отуруп калдык. Анан шүгүр болсо да иштейбиз. Толгонай 20дан ашык тигүүчүгө иш берет. 10 жумушчу бул жака келип иштесе, 10дон ашык айым үйлөрүнөн тигишет. Мындай шартта ишкана азыр кенен имаратка жана бычуучу жабдыктарга муктаж болуп турат. Мындан улам өкмөттүн арзан насыяларын алып калуу аракеттерин көрүшүүдө. Биз ошо президентибиздин колдоосу менен 100 миң сом алып, чакан ишкана баштаганбыз. Буюрса жакшы, өнүгүп атабыз.
Кийинки экинчи этап менен 200 000 сомго жазылып атканбыз, бирок алуу шарттары чындыгында оорураак болуп атат. Көп документтер талап кылынып калып атат. Ошонун айынан биз ошону 200 000 сомду ала албай атабыз. Дагы жардам болсо ошону да алып алсак, помещениябызды чоңойтот элек. Алдыңкы максаттарыбыз ошол. Ат Башы району боюнча өткөн жылы жалпы 318 үй бүлө менен социалдык келишим ишке ашырылган. Алардын басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы жана тигүүчүлүк. Ага жараша 2022 жылдан бери 1,5 миңден ашык аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны азайып, жөлөк пул алуучулар 700-үн тегерегинде гана калган. Общий республиканский бюджеттен 278 үй бүлөгө, ал эми бүткүл дүйнөлүк банктан 50 үй бүлөгө квота бөлүнүп берилген. Ошолордун баардыгы азыркы учурда өзүнүн багыты боюнча көбүнчөсү мал чарбачылыгынын малын алышып, кээ бирөөлөр тигүүчүлүк боюнча тигүүчү машиналарын алып, жаңтадан ишкерлигин улантып атышат. Өлкө башчысынын калкты жакырчылыктан чыгаруу аракетиндеги СОС келишим натыйжалары азыр абдан жакшы. Ушул Ат Башы районундагы Калинин айылындагы чакан тигүү цехи 20дан ашык айымды жумуш менен камсыздайт. Бул эң ириде элективдердин жашоосун жакшыртууга өбөлгө. Гулира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, аймактар үчүн. Нарын районунун Жергетал айылынын тургуну Эржан Төрөбек уулу 4 ата өткөн бабасынан бери ат жабдыктарын жасашып, устачылык кылып келишет. Ал бабасы чоң атасы жасаган ээрлерди таберик буюм катары сактап койгон. Учурда каарманыбыз бабалары баштаган улуу өнөрдүн учугун үзбөй, атасы ийниси болуп, бардык ат жабдыктын түрлөрүн жасашат. Эржан мындан сырткары булгарыдан кур, сумка өңдүү, түрдүү буюмдарды дагы жасайт. Эр чапканды атасынан үйрөнсө, булгары менен иштегенде атайын үйрөнүп, бул багытта 4 жылдык билим алган. Тема боюнча кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бүгүн сөз кыла турган каарманыбыз Эржан мырза чоң атасынан калган ээрлерди аздектеп сактап, жана өзү дагы ушундай ат жабдыктарын, андан тышкары булгардан жасалган ар кандай буюмдарды жасап, кардарларга өз кызматын сунуштап келет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Эржан мырза сактап келаткан ээрлер тууралуу жана өзүнүн кол өнөрчүлүк, устачылык, ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз. Ден соолукка да жакшы болгон азыр. Эржандын колунда мындан 70-80 жыл илгери бабасы чаап, уйдун териси менен каптаган ээр күнү бүгүнкүдөй сынын жоготпой сакталып келет. Ата жотосунан бери жыгачка жан киргизген чебер усталар болушкандыктан, алардын колунан чыккан ар бир буюм баалуу. Ошондуктан улам кийинки урпагы 4 муун чапкан ээрлерди сактап коюшкан. 1950-жылдары жазылган экен да булчу. Өзү чаап, бардыгын өзү каптап, бул чабылганы да башкача чабылган, анан сымпоштолгону да башкача сымпоштолгон да бунуку. Башкача кайыштар менен, башкача булгарлар менен чаап чыккан. Бул өзгөчөлүгү, биз буларды токуп, эметип көргөнбүз. Бул негизи токулуп, бул көп да токулган эр да, бул көп. Башкача чылгый калың уйдун, буканын жон териси менен каптаганбы, бышык капталган да, бул жука чабылып, анан бышык капталган. Эржан ат жабдыктарын жасагандан рахат алат. Ага облустун аймактарынан эски ээрлерди алып келип оңдотуп, булгарга түрдүү оюмдарды түшүрүп, каптап берүү боюнча тапшырыктар түшүп турат. Бул эрде чоң атам менен Чаки деген ошо чоң атам да, чоң атамдын эри. Жакшы чабылган эр, жеңил болуп, бул да аккуратный болуп, сымпошко ылайыктап чабылган да. Мына бу көрсөңүздөр жапчаң боюнча буяктары даже эчтеке токулган эмес. Жапчаң масыл эр десек болот да. Небереси ушундай эр каптап эр менен алек болот да, мен угуп анан мага бул эр келген да. Биз бул жаңы келди бул эр негизи. Сыртын капташ керек муну. Сырты полный комплект кылып, сымпоштоп, кооздоп, ошо атаңардын эрин аягына чейин чыгарып бергиле деп муну жаңы келди Кочкордон. Төлөк. Каарманыбыз атасынан алган улуу өнөрдү тереңдетиш үчүн 9 классты бүткөндөн кийин Ордо каладагы Семен Чуков аттындагы окуу жайдан декоративдик искусство бөлүмүндө ээр жасоо, булгары иштетүү боюнча 4 жыл билим алган. Алган билиминин учурда пайдасы тийип, зергерчиликти дагы колго алууда. Бул эрди өзүм чапканыма
Аз эле убакыт болду бул чапканымачы. Бул өзүм аталарым ээр чаап, кол өнөрчүлүк менен иштегенге себебинен эрге өзүм эмем тартып турат да негедир. Бул ээр оор жумуш болгондуктан да мындай оор жумуш болсо да өзүмдү тартып турат. Ээр жасаганда кадимкидей мындай өзүм кандайдыр бир илхомдор келип, аталарым ээр чапкандыктан го. Бирок көпчүлүгүн биз азыр шартка байланыштуу, заман талабына байланыштуу көөнчөсүн барсеткаларды заманбап, дүрбү чехолду, бинокль чехолду, куурларды жана башка майда чүйдө буюмдарды дагы чогуу алып кетип чогуу жасайбыз да. Ержан Төрөбек уулу Нарын районуна караштуу Жергетал айылынын кулуну азыркы тапта Нарын шаарында чакан устакана ачып, ат жабдыктарынан тышкары булгарыдан куур, капчык, сумка өңдүү буюмдарды жасоодо. Максат Абдыракунов, Нурсултан Болотбек уулу, аймактар берүүсү үчүн. Нарын облусунун туристтик потенциалы жогору. Бул багытта алдыда келечектүү кадамдар жасалып, ири долбоорлор ишке ашуу алдында. Мындай жагымдуулук ат башынын алыскы Аксай өрөөнүндө өткөн Көл суу керемети кыш фестивалында белгиленди. Аталган фестивалга чет элдик меймандар күбө болуп, көк муз үстүндө кызыктуу оюн зооктор көрсөтүлдү. Кыргыз маданияты менен керемет жайын даңазалаган фестивалдын жүрүшүнө биздин чыгармачыл топ да күбө болуп кайткан. Тоонун кучагында айнектей тунук көк муз үстүн айланып жүргөн Эркин Тикенов коңшу Казакстандан атайын көл сууну көрүү үчүн сапар тартып келген. Саякаты кыш фестивалына дал келип кубанычта экенин айтат. Баамында бул керемет көл теңдешсиз кооз табияты менен келечекте өлкө экономикасына чоң киреше алып келчү жайлардын бири болот. Келип турбуз ошол жерге. Буга чейин Кыргызстандын бир канча кооз аймактарында болсом дагы ушул жерге келүүнү эңсеп жүргөм. Чынында керемет жай экен. Туризм өлкөнүн негизги киреше булагы болгондуктан мындай кооздук өлкө экономикасы үчүн чоң мааниге ээ деп ойлойм. Көл суу керемети фестивалынын алкагында манас эпосу жаңырып, ыркүүлөр тартууланып, четтен келген меймандарга Кыргыздын улуттук баалуулуктары даңазаланды. Мен ушундай бийиктикте сиздер менен чогуу турганыма абдан кубанычтамын. Анткени бул жердин абасы абдан таза келип, көңүлдү көтөрүү менен адамдык жакшы сезимдерди жаратат экен. Демек сиздерде туризмди өнүктүрүүгө эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Сагмалык аркан тартыш, жаатма юңдуу таймаштар менен да коштолуп, келгендердин көңүлүнө толду. Мүнүшкөрлөрдүн алгыр куштары иш чаранын көркүн ачты. Саякатчылардын ушул агымы үзүлбөйүсү кыргыз элине келип кеткени бизди абдан жакшы суктандырып атат. Кыргыз эли өнүгүп өссүн. Өнүгүп өсүүнүн үстүндө эмгектенип атабыз. Ат башыда көл суу баш болгон эс алуучу жайлар арбын. Мындан улам аймактын туристтик потенциалы жогору. Алсак 2024-жылы район туризмден жалпы 7 миллионго жакын киреше тапкан. Жергиликтүү бийлик бул багытта аракетти күчөтүп, ишкерлер жана атайын тур фирмалар менен биргеликте иштешүүнү колго алууда. Биз ушул өзүнүн кереметтүү жайларыбызга, тарыхый жайларыбызга туристтерге кеңири жол ачуу менен ошол учурда биздин тур фирмалар, туристтик инфраструктураны бүгүнкү заманбап деңгээлге чыгаруу негизги максатыбыз. Кайда барба көз жоосун алган табияты эч кимди кайдыгер калтырбаган Нарын жергеси 2023-жылы 102 миңден ашуун саякатчыны тоскон. 2024-жылы бул көрсөткүч 141 миңден ашкан. Мунун арты менен Теңир Тоо жергеси өлкө казынасына 130 миллион сомго жакын киреше алып келген. Жазгул Субалиева, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары, Аксай өрөөнү. Облус аймагында топтолгон маалыматтар мына ушулар болду. Сиздер менен кайрадан келерки аптанын шаршемби күнү жолугушабыз. Сак саламатта калыңыздар.